Ача берсин. Бирок ошо ислам дини менен кыргыз оңолуп кетсе, оңолуп кетет эле 30 жылдан бери. Кыргызды кыйратып койду дин. Мына Бүймәрем апаны сотко берди, соттошту. Экстремизм экен бул Айкөл Манас депчи. Бирок мен Айкөл Манасты окуп туруп бир экстремизм чыккан бир адамды көргөн жокмун. Аялбы, эркекпи? Жок деген экстремизм бир сөз сүйлөгөн бир адамды уккан жокмун. Тетирсинче укмуш, өзгөргөнүн, тарыхты окуганын, ошондон тарбия алганын, керек болсо кыргыз ушул илим менен биригет окшойт деп талпынган, ошол илимди тараткан адамдарды көрдүм. Ар кандай агым динден не деген балдар кетти Сирияга адам жазалайбыз деп. Не деген балдар азыр артка кетти. Не деген үй бүлөлөр бузулуп атат. Бул бир жагы. Экинчи кыры жаңы доордо рухий, диний өскөндөрдү арбайлар, периштелер, инопланетандар жазалайт болуп атат. Эски түшүнүк менен жашаган адам, ошол дин карманган, техника тутунган, мына техниканы чукулбай берген. Компьютерби, интернетте отура берген бушу адам артта калат. Ошол адам, ошол эл, ошол жер кырсыктайт болуп атат. Ошол динге кирген сайын кыргыз кырсыктап атат. Жаңы доордого өзү төп келбейт. Жаңы доордо ал эволюция, ал аял эркек жашоосунда берилген, ал пендечилик жашоодо берилген. Бул пендечилик жашоо бүттү. Ал эволюция. Анан дагы айтып атат ушу киши. Кыргыздын каада салтына төп келген дейт да тоогулай. Кайсы жерибизге төп келип атат ошол? 20 жашта сакал коюп алган. 18-те сакал коюп алган. Ошо төп келеби кыргызга? Кыргыз аксакал болгондо койгон. Ак жоолуктун ошончо энергиясы болсо, аксакалдын не деген керемет энергиясы болуш. Аксакалга татыктуумунбу деп улуулардан сурап, байкесинен багасынанбы, аксакалдарданбы? Мен татыктуумбу, ошого сыпатым жеттиби? Мейли жашым жетсе жеткендир, а сыпатым жеттиби деп алардан уруксаат алып, мен сакал койгонго деп. Анан алар макул десе кичүүлөргө барып, мени аксакал катары кабыл аласыңарбы? Мени улуу аксакалдар уруксаат берди. Аксакал болгонго сен сыпатың жетти, улуулук маданиятың жетти деп. Анан кичүүлөр макул болсо анан койгон. Ушу жери туура келип атабы? Ойго түшүбүз керек кыргызды. Динди чан деп аткан эч ким жок, бирок сен өзүңдү таанысаң, дин кайсы жерде экенин билип аласың. Максат Токтомушев теледе сүйлөп атат жана жума күнү бир ар кайсы каналдан көрсөтүп калат. Мен эстей албай калдым, Махабат, Дабата, Дабир Балян үчөөнү аябай пир тутушубуз керек дейт. Анан биринчиси пайгамбарды пир тутушубуз керек. Пайгамбарды сүйүшүбүз керек деди. Пайгамбарды мейли сүйөлү, жакшы, кабарчы адам экен. А пайгамбарды ким жаратты? Кудайды качан пир тутабыз? Кудайды качан сүйөбүз? Пайгамбарды эле сүйүп алалыбы? Бул бир. Экинчи айтат, пайгамбар кылган сүннөттүн баарын сүйгөнүбүз ошол болсун, ошонун баарын аткаралы дейт. Анан ойлонууга туура келет. Пайгамбарга караганда кечээ эле биздин чоң аталарыбыз да өйдөбү деп ойгулам. Эмнеге дегенде пайгамбар динге бөлүп атпайбы? Улутка бөлүп атпайбы?